Ассаламу алейкум, ардактуу Ошкор каналынын кадырлуу катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 30 марты болуп калды. Биз Ноокат жергесиндебиз. Тактап айтканда Ноокат шаарынын центринде турабыз. Ноокат шаарынын центринен торговый место деп коесуздарбы? Сатуу дүкөндөрү сатылып жатыптыр. Ушулар тууралуу сиздерге кенен маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Бул жолун айта кетсек, Ноокат шаардык мэриясынын көчөсү же райондук бакыт үйү. Ушул жер так ушул көчөдөн учурда иштеп турган магазин жана Хиджама центр болуп иштеп турган торговый точка сатууга коюлуптур. Көрүңүздөр, жакса ээси менен байланышып көрүңүздөр, чалып аласыздар. Бул торговый комплекс деп койсок дагы болот экен. Узундугу 20 метр, туурасы 6 метр. 20га 6 болуп калат экен туугандар. Мындай биринчи кабаты, эки кабаттан турат экен. Биринчи кабаттары мындай өзүңүздөр байкап тургандай эле мындай бокс экен. Учурда складка берилиптир. Склад болуп, ар кандай эмелер коюлуп турат экен. Акча керектигине байланыштуу Давранбек мырза сатууга коюптур туугандар. Ар тараптуу бизнеске ылайык соода точкасы экен. Көрүңүздөр. Жалпы аянты, жердин аянты 6 сотикти түзөткөн. Мойка класстарбы, стогу, ашкана жана башка соода тармагына ыңгайлуу жай. Өзүңүздөр көрүп тургандай мындай дааратканалары бар, таза суу чыгат, кызыл китептери менен тиешелүү бардык документтери бар деди. Учурда биринчи этажында азыр сиздерге көрсөтүп кетчү иштеп турган продуктовый магазинин да көрсөтүп кетебиз. Ал эми экинчи этажы Хиджама центр экен. Эркектерге жана аялдарга өз бөлмөлөрү бар экен. Акча керектигине байланыштуу сатууга койдук деди ээси. Эскерте кетебиз, торговый точканы мына көрүңүздөр жакшылап. 100 000 долларга берилбептир. Өзүңүздөргө жаккан болсо, урматтуу бизнесмендер жана Ноокат районунун тургундары, бул точканы алып калыңыздар. Баасыны 200 000 доллар кеми бар деди. Эскерте кетебиз, 100 000 долларга бербедик деди. Алмашуу жолдорун сураганда, алмашуу жолдору жок экен, нак акча керектигине байланыштуу сатууга коюлду деди. Варианттар чыгып жатат дейт. Квартира жана башка үйлөргө алмашуу жолдору чыгып жатат, ага көнгөн жокпуз. 100 000 доллар нак акчага дагы бербедик деди. Ноокаттын центринен шаардан место издеп жаткандар плюс 996 550 менен 505 950 номерине чалып, же биз айткан дарекке барып, бакыт үйүнүн астындагы здание, болжол райондук бакыт үйү же райондук маданият үйүнүн арт тарабы болуп калат экен. Насиридин Исанов атындагы борбордук сейил багынын арты деп койсок дагы болот. Кыскасы Ноокаттын центринен сатылат туугандар. Көрүңүздөр, жакса ээси менен байланышып алып калыңыздар. Өзүбүздүн бизнесмендер жакшы түшүнсө керек, кандай эмне жумуш кылат бул жерде, склад кылабы, автомойка курабы же жана башка ашкана центрлерди салса болот экен, торговый комплекс кылып койсо болот экен. Варианттары абдан көп туугандар.
Eskerte ketебиз, видеону бизге тартып жиберишти. Бир аз түшүнбөсчүлүктөр жакшы түшүнбөй калсаңыздар ээси менен түз байланышып биз айткан дарекке барып өзүңүздөр көрүп эсебиңиздерди чыгарсаңыздар болот. Байланыш үчүн телефон номерин экранга жазып калтырдык. Баасыны кайра тактап өтөмүн. 200 миң АКШ доллары түшүп беребиз деди. 100 миң долларга берилбептир. Экинчи кабатка көтөрүлүүчү мындай лестницалары менен өзүнүн коридор деп коесуздар, мындай коридорлор бар ичинен сыртынан. Биринчи кабатка түшүүчү ичинен дагы лестницасы бар. Учурда иштеп турган даяр бизнес экен, мындайча айтканда. Биринчи этажында учурда продуктовый магазин өзүңүздөр көргөндөй эле. Эми экинчи этажы болсо Хиджама центр ачылыптыр. Арендага дүкөндү, продуктовый дүкөн өздөрүнүкү, Хиджама центр арендага алып иштетип жатыптыр.